Бул нерсени сиздерге эч ким айтпайт. Квартплата азыркы күндө 50 миңден 70 миңге чейин сыймайт этип жашап келесиздер. Башка бирөөнүн үйүнө акча төлөп келесиздер. Бирок ошол эле акчаны өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөсөңүздөр болот. Болгону туура эмес информация, туура эмес маалыматтар аябай көп. Себеби элдер ойлойт, үй алсаң көптөн төлөйсүң, төлөмүн төлөй албай калышың мүмкүн, ооруп калышың мүмкүн, ишиң болбой калышы мүмкүн деген сыяктуу коркуу нерселер көп. Кардарыбыз ушул квартираны 4 миллион 800 алган. 2 бөлмөлүү, ремонту жок болчу, азыр өздөрү ремонту баштаптыр. Анан айына төлөмү 89 миңден чыкты. Айта кетиңизчи, бул квартира кайсыл жерде жайгашкан? Мен көрдүм, электричка, станция Ильинская, да. Ильинская. Москва ровно 1 саат. 1 сааттык жол. Выхинага 25 миң. 25 миң, Выхинадан центрге 20 миң. Карта тройка. Иштей берет, келип кеткенге сонун. Резинг клау. Прям 2-3 минут экен. 3 минутта, да. 3 минутта. Сону чыгып эле Москвага уже кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Жумуш каякта? Центрде? Центрде. Москванын центринде күндө бирок барып келип иштейт. Күндө барып иштейбиз, да. Кайсыл банктан канча пайыздан алдыңар эле? Транскапитал банк 22%. Айына төлөмү ушул квартирага 89 миңден чыкты. Баштапкы төлөм? Баштапкы төлөм жок, налог. Налогун төлөдүңөр, Бул квартираны алып, кайра перепродавать эткен үчүн кардарыбыз ошол налогту дагы төлөгөнгө өзү макул болду. Анан айта кетсеңиз, баягы биринчи объект болбой калды, экинчи объект болбой калды. Анан үчүнчү объектте өзүңөр дагы мындай переживать эттиңерби, что-то болбой жатко деген сыяктуу. Азыр ойлоп карасам, да, вот ошол объекттер болбой калган эле жакшы болду. Жакшы болгон. Бириси алысыраак, бириси кымбатыраак. Бириси чересчур эски, да, вот. Кеп мынага келгенде ушул прям бардык тараптар. Прям, да, жакындыгы, ценасы 4 миллион 700, 4 миллион 800 эмес. 4 миллион скидка кылышты. Скидка кылып, караңыз. Ошо? Болбой калганы деле. Болбой калганы ошолор биринчи болбой калгандары жакшы болгон экен. Да, вот. О, кийин биринчиде бир не болду? Станцияга 20 миң бешком. Ушундай эле сцена. Ремонт этиле почти ушундай. Биз ооба болду ушуну тандадык деп коюп, кийин ойлонуп, бекер эле тандадым, кийин айнып кетишти. Жакшы болду да. Сонун биздин агенттиктен бул биринчи алып аткан квартираңар эмес. Экинчиси. Биринчи квартираны Екатеринбург шаарынан алган кардарыбыз. Бул экинчи квартирасы. Айта кетсеңер, биздин агенттикти кайрадан тандаганга, демек, жумушуңарды жакшы бүтүрүп бердикпи эле кандай? Конечно, жакшы да. Но мынасында жүрдүк, биринчисинде вообще без неме болгон. Почти бир аптада. Мен Москвада болгон үчүн. Жок, мынандай да кээ бир кардарлар Адабринаны көп күтөт дагы, үй аябай удачно тез чыгат да. Анан кээ бирлерине болсо Адабрина тез болот дагы, аябай үй тандоо процесси көп болот. Үйлөр чыкса деле, баягы оң келбейт, туура келбейт, же болбосо айнып кетет. Же болбосо кардарларыбыз азыр прям сонун картинканы элестетип алышат. Силерге окшоп ремонту жок алып, өзүбүз ремонт кылабыз дегендер аябай аз. Мурда болсо 2022-23 жылдары кардарларыбыз квадрат метрине, планировкасына, этажына көңүл бөлүп эле алышкан. Болду, үй болсо болду, биз өзүбүз кылып алабыз деп. Азыркылар эми өтө эле баягы жакшы ремонтторду карап, ошого дагы көп убакыт кетиришет. Анан бул чакырууну сизге бергим келип турат. 5 январда Москва Браво жактан уюштурган сонун бир кече болот. Ошол жака келип, биздин сыйлуу коногубуз болуп кетиңиз. Бизди ар тараптан колдоп келесиз. Билбейм, адамдар колдогонун кадимкидей башкалар ойлошу мүмкүн, сезбеши мүмкүн, бирок биз сезип келебиз ошону. Ар бир кардарлар биз үчүн аябай сонун. Силер менен иштешүү биз үчүн аябай жакшы болду десем болот. Эч мындай
Сен менге келген жокпуз, ситуациянын баардыгын айтып турдук, связга чыкпай койгондой андай нерселер болгон жок. Эң башкысы сизге 5 январда көрүшөбүз буюрса. Ар дайым кардарлар менен жакшы күндөрдө гана көрүшүп, жакшылыктарда эле жолугушуп жүрө берели. Үйдүн ремонту кандай кетип атат? Үйдүн ремонт процессин айтып өтүңүз. Эми ремонт бүтө турган нерсе бул Бүтө турган да. Ашып барса бир айда. Главныйлар бүттү эми. Главный полный өзүңөр оңдоп. Шпаклевкасын аны билгендер, түшүнгөндөр билет эми, бир аптада ары бери Бүтөт. Обой оңой эле. Обой эмес, жөн эле краскалап коюн деп атам, шпаклевка. Жакшы. Потологун кылбайсыңар пока. Потолокты мен өзүм натяжный. Натяжный потолок келет да. Арзан. Ну, ол деле почти материал арзан болот. Кол ошондо бир комнатадан алып. Жасап коесуңар. Ремонтту билген адамга эч кандай коркунучтуу эмес. Эми эркек адам болсо, Жок, бирок эми бардыгы эле андай эмес да. Жок деп коркуп, жок, ким кылат буну дейт да. Семейныйлар келип калат да консультацияга, анан ремонтуна карабай үй тандасаңар тезирээк болот процессиңер десек, жок, эмнеге ремонтун ким кылат дейт да. Анан сизчи, сиз деп айткым келип кетет, анан унчукпай эле хорошо. Демек ремонт кыла албайт деп ойлоп калам да. Азыр эми бар өнүкпөдө, инструмент алам десең, инструменттер бар да, вот. Интернетке киргизип вот. Баарын кылсаң да вот. Үй алам деген мекендештерге кандай кеңеш айтасыз? Кандай кеңеш айтам? Биз жактан алсын, арзан. Башка райондордо. Ошо 5 миллионго ушул жактан алса болот азыр. Вот проценттер арзандапты. Бирок жакын проценттер арзандады. Анан баягы убакыт өтө берет да. Жылдар. Конечно, вот биринчи алганда, например, сен уже 2,5 жыл болуп кетти. 2 жыл, да? Биринчи жылда тоже, биринчи жыл где-то 69 миллион болуп атты. Биринчи алган жылы вот. Досрочный болуп атты. Бир жыл 100 миллион, 120 миллион. Кээ айда 90 миллион, азыр уже 38 миллионго түшүп калды да вот. Жөн бир эле жыл. Азыр эми ал өзүнүн өзү почти 30 миңге сдавать этесиз квартираны. Ну да. 30 миңге бересиз. Өзүңүз үстүнө кошуп төлөйсүз. 8 миң. 8 миң кошуп төлөйсүз. 8 миң сонунда туугандар. 8 миң кошуп төлөйсүң, зато квартираң бар. Кайсы малда керек болсо, же болбосо балдардын келечеги үчүн баары керек үй. Керек еще вот сеналар өсүп атат. Сеналар өсүп атат. Сена. Ошо билесиз, биз биринчи келгенде эле Екатеринбургка ошол эле квартиралар, допустим, 1,5 миллион болчу да, вот 2015-2016 биздин кыргыздар алып аткан ошол малды. Ошол малды эле алып баштаган. Азыр эми 6 миллион, 7 миллион. 2 миллион 400гө сонун квартиралар бар болчу. Комнаталар чоң, аябай сонун квартиралар бар болчу. Бирок ошол кезде кардарлар коркчу. Мисалы 100дөн 5 алчу, калгандары рисковать эткиси келбейт эле. Анан азыр үйлөр кымбаттап, сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Азыр алган эле адам утат да. Да. Зарплата өсөт постепенно, не только вот. Анан иштейм деген адамдар үчүн иш аябай жакшы иштерге иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Убакытты бекер кетирбей, үй алып койсоңор, үйүңөрдүн баасы өсөт биринчиден. Анан процент эсептеп, 20 жылда мынанча миң төлөп берем деп ойлосоңор, анда бул жерде эми процент болгондо, если желание болсо, досрочный жапканга, вот, мне кажется, даже не имеет значения, да? Вот, проценты вообще, хоть 30% болсун, хоть канча болсун, проценттин ставкасы. Биринчи жыл может быть кыйыныраак болушу мүмкүн, но бир жыл бир тез өтүп кетет. Экинчи жылы уже баары бир мүмкүнчүлүк болот, сөзсүз. Ошо мекендештер биринчи жылы досрочный погашение кыла албай калсаңыздар, көп деле кайгырбаңыздар. Ал эми экинчи жылы, үчүнчү жылы ипотеканы жапканга толук аракет кылышыңыздар керек. Эгерде ошол биринчи, экинчи жылы, үчүнчү жылы жакшы төлөгөн болсоңуздар, эч кандай переплата төлөбөй, процент төлөбөй, төлөп кеткенге сонун мүмкүнчүлүк бар.